7:40 берип алды ошо. Кар жаап атат лапылдатып. Бүтүртүп атпайт тигине. Жок, ошо сүзүп турду, стрим түскөн турбу? Тайгалак могу жер карабайт. Тиги стримди. Улан нөмүргө айтып койчу тайгага келди. Айтып коюш керек. Мактан акырын айда ичинде кар болуп атат. Катуураак айдап келип өмөткөн экен да. Сүзгөн экен убакытта жакшы кырсыктан сырт карабапты. Тайгаланып барып чабылган да тигичи. Тиги аялды баласы менен. Баласы менен экен да. Ала кетеличи. Кете бересиң депти. Иә. Мэрия Бишкекке кирүүгө акча талап кылынат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Шаарга кирүүгө акча талап кылынат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул фейк. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Мындай сунуштамалар жайында коомдук талкууга алынып чыккан. Шаар тургундарынын сын пикирлерин жана коомдук пикирди эске алып токтотулган шаардык муниципалитет учурда иш алып барган багыттардын ичинде жол оңдоо иштери, жол чырактардын иштөөсү боюнча санариптик чечимдер жана көп кабаттуу парковка куруу маселесин чечүү турат деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өлкөдө бир түндө 2842 айдоочу жол эрежелерин бузду. Кыргызстанда бир түндө мас абалында унаа башкарган 41 айдоочу аныкталды. Маалыматка ылайык Ички иштер министрлигинин 2 айлык иш мерчеминин алкагында 30 ноябрдан 1 декабрга караган түнү өлкө аймагында рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Анын негизинде жол эрежелерин одоно бузган 2842 айдоочулар аныкталды. Мас абалында унаа башкарган 41 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 29 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 578 айдоочу, каршы тилкеге чыгып унаа башкарган 24 айдоочу, ал эми 286 автоунаа одоно жол эрежелерин бузгандыгы үчүн айып короого киргизилди. Ырчы Бегимай Турусбекова Царица аттуу орусиялык вокалдык шоунун кийинки туруна өттү. Бишкектеги ынтымак сейил багындарда бир түндө жылдызга айланган Бегимай Турусбекова Орусияны багындырууда. Ал Орусиянын Царица аттуу вокалдык шоусунан кийинки туруна өттү. Ал акыркы чыгарылышта Синини аттуу ырды жаңы аранжировка менен балеттин коштоосунда тартуулады. Ырчы калыстардын тобу берчү 40 упайдын 39-ун алды. Ал эми залдагы көрүүчүлөрдүн 8,97 упайына татыды. Жалпы 47,97 упайга ээ болду.